Карганда карлар үйүнө дайындала бер, Кудай өмүр берсе. Ушу көп комментарий жазылды, ушундай типа сен буларды тыштаба, сен карашың керек да деп. Неге мен карашым керек? Ошону мен түшүнбөй атам вообще. Неге келин кайнине карып калган кайнине кайнатаны караш керек? Ошону түшүндүрүп бергилечи мага. Мен аларга тууган эмесмин. Эч кандай. Просто алардын баласынын келинчеги болуп атам. Ким карашы керек айтайынбы? Өздөрүнүн балдарын, өздөрүнүн кыздары караш керек. Мисалы, мен Кудай сактасын бирок карыганда ооруп жатып калсам, мени кыздарым карашы керек. Балам жок да азыр. Балам болсо төрөсөм деле анын келинчеги карабашы керек. Мен өзүм кыздарым же балам келип мени карап турушу керек. Неге ушу келиндерди кол кыла бересиңер? Келиндердин өздөрүнүн түйшүктөрү көп, өздөрүнүн балдарын чоңойтурсунчу алар. Өздөрү азыр еще аялдар иштеп отушат, бардыгы карьера куруп отушат. Анан келин кылышы керек, келиндерге асыла бербегилечи, суранычы. Өзүңөр аракет кылып, өзүңөр жакшылап карап, ден соолуктуу болуп, карыганда жатпай калыш үчүн. Анан жүрөгүңөр тазалап, ушу жүрөгүңөр таза болсо, ден соолугуңар да таза болот, достор. Ушуну кичине мындай хейтке албай, мындай кичине түшүнүп, ойлонуп. Бирок келин эгер кааласа, эгер ушунчалык кайнене кайнатасына ыраазы болуп, аларды ата энедей көрсө, карайт, конечно, ал келин карайт. А бирок силер аны өмүр бою чукуп жеп атсаңар, анан картайганда эмнеге ал силерди карашы керек? Ошону айткылачы. Эгер келинге мээримдүү мамиле кылсаңар, өмүр бою жардам берсеңер, балдарын чоңойтуп берсеңер, келиниңерди аясаңар, ал силер картайганда өзү эле айтат, мен карайм апа силерди, ата мен силерди карайм деп. Анан келинди өмүр бою чукулап, анан картайганда жатып калып, келин мени карашы керек деген туура эмес. Жизнь бумеранг. Силер биринчи жакшы мамиле кылгыла, анан силерге жакшы мамиле кылат.